Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Быйылкы жылдын 31 августуна карата мамлекеттик карыз, тышкы жана ички карыздар жалпы жонунан 4 миллиард 469,22 миллион АКШ долларын, 311 миллиард 980,73 миллион сомду түзгөн. Анын ичинен тышкы карыз 3 миллиард 761,91 миллион АКШ доллары же 262 миллиард 605,142 миллион сом. Ички карыз 707,32 миллион АКШ доллары же 49 миллиард 375,131 миллион сом. Тышкы карыздын 98,5% жеңилдетилген кредиттерден турат. 5 октябрь билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата бул тармакта эмгектенген миңге чукул адиске ардак грамоталар жана билим берүүнүн мыктысы сыйлыктар ыйгарылган. Ошол педагогдордун арасында 23 жаштагы мугалим кыздын сыйлык алганы катуу талкууга түштү. Аны менин тууганым деп да чыгышты. Чынында мен ал мугалимди тааныбайт экенмин. Негизи эле бул тармакта 25 жылдан бери иштеп келе жаткан адам катары бир дайрет тууган досторума сыйлык же башка маселеде жардам берген эмесмин. Бул менин инсандык көз карашыма туура келбейт. Ал эми бул берилген сыйлыктар боюнча атайын комиссия иш алып барат. Алардын ичине министр киришпейт. 23 жаштагы мугалимге мыктылыкты берерде эмгек стажы эсепке алынбай. Мыктылыкты берерде эмгек стажы эсепке алынбай калган. Бирок жоодо конкреттүү жасаган иштер болсо да ыйгарууга мүмкүн деп жазылып калган. Ал эми ал мугалим жылдын мыкты мугалими 2019 наамын жеңип алган. Ушунун негизинде бул жаш мугалим сыйлыкка ээ болуп олтурат. Мен 30-40 жыл иштеп эч кандай сыйлык албай жүргөн мугалимдердин учурдагы абалын түшүнүп турам жана моралдык жактан туура эмес деп таап, алардан кечирим сурайм. Биз сыйлык берүү боюнча жобону өзгөртүшүбүз керек, деди Исаков. Бул тууралуу Азия News кести жазып чыккан. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу соттук процесске күбө катары чакыртылды. Анын өлүмүнө шектүү катары Мелис Калыков өтүүдө. Бул тууралуу шектүүнүн эжеси Дамира Калыкова билдирди. Ал башкы прокурордун соттук ишке келип күбө катары суралышын талап кылууда. Ал өз кайрылуусунда: "Мен сизди мындан мурунку соттук процесстерге чакыргам, бирок көңүл бурбай жатасыз. Бул сизге намыс алып келбейт. Сиз үлгү көрсөтүңүз, жаран катары, прокурор катары. Сизди кылмышкерлерди жашырып жаткандыгыңызга айыптап жатышат. Сотко келсеңиз, айын кептерге чекит коюлмак. Айрым маалыматтар боюнча сизди ал аңулоого чыккандардын биринин досу, классташы деп жатышат. Сот Жолборс Кудайаров калган 70 күбөнү соттук процесске чакыруудан баш тартып жатат. Кааласаңар өзүңөр чакырып алгыла" деген. "Мына мен сизди чакырып жатам" деп билдирет. Коомчулукта күбө катары суракка келбеген Жамшитовду дагы Атамбаев сыяктуу күч менен атайын кызматтын жоопкерлерин жиберип алдырыш керек деген сындар айтылууда. Булак фабула. Мурдагы ички иштер министри азыркы жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчиси Мелис Турганбаев Тбилиси шаарында өтүп жаткан ардагерлер арасындагы эркин күрөш боюнча чемпионатта алтын медалга татыды. Бул тууралуу иш чаранын расмий сайтында жарыяланды. Ал 11 октябрь күнү 55-59 жаштагы салмагы 78 килограммга чейинки спортчулар арасында мелдешке чыккан. Жыйынтыгында Иран, Украина, Казакстан жана АКШдан келген 4 атаандашын тең жеңип, дүйнө чемпионат алды. Финалда спортчу акшылык Джордж Брэдли менен ат салышып 4-0 эсебинде жеңип чыкты. Мелдеште дагы бир кыргызстандык күмүш байгеге ээ болду. 78 килограммга чейинки 40-45 жаштагылар арасында Билимбек Капарбек уулу ирандык атаандашы Давуд Халипурга утулуп, экинчи орунду алып калды. Эске салсак, 2018 жылы ал эркин күрөш боюнча Македониянын Борбор калаасы Скопьедо өткөн дүйнө чемпионатында коло медалга татыган. Ушул эле мелдешке катышкан жогорку кеңештин депутаты Тазыбек Икрамов 70 килограммга чейинкилер арасында коло медалга ээ болуп, бүгүн эртең менен Бишкек шаарына кайтып келген. Ар бир министр, ар бир чиновник 10-15% үлүштө отурушат. Бул тууралуу депутат Эльвира Сурабалдиева экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында билдирди. Депутат Бельгиянын фонд ачууну каалаган өкүлчүлүктөрү менен жолуккан учурда алар улуттук банк менен экономика министрлиги кабыл албай жаткандыгын айткан. Депутаттын айтымында европалыктар долбоор тууралуу кайрылганда 9 атка минер үлүшкө отурууну каалашкан. Бул боюнча: "Мен аларды мекендин саткынчылар катары социалдык баракка жарыялоо үчүн алардын визиткасын сурадым" деп билдирди. Ошондой эле эгерде компания ишке кирсе, 1 жылдык айлануусу 1,5 миллиард евронун түзмөктүгүн кошумчалап: "Бизге 1,5 миллиард евронун кереги жок да. Бизге акчанын бир бөлүгү кимдир бирөөнүн чөнтөгүндө калуусу кажет да" деп каңырык түтөттү. Булак фабула.
Өткөн жумада Каржы министрлигинде тинтүүлөр өткөрүлгөнү боюнча дуу эткен жаңылык тарады эле, бирок көп деле терең көңүл бурулган жок. Кеп өкмөттүн чет өлкөлүк соттордо юрист компаниясынын коррупция менен дайындалганы шегинде болуп атабы. Азыркы учурда бул маселеге башкы прокуратура кийлигишип, бардыгын токтотуп койду. Бирок МКда эл аралык арбитраж чуулгандуу Мегаком боюнча чечим чыгарышы күтүлүүдө. Бир канча жылдан бери ал процесске өкмөттү так ошол Kingwood фирмасы жактап келген. Эми 2 жума калганда ал фирма күч орган тарабынан кийлигишүүсү үчүн сот процессине Кыргызстандын кызыкчылыгын жактоодон четтетилип калды. Ал фирма гана акыркы документтерди сотко тапшыра алат. Жакынкы күндөрү өкмөт бул маселени туура чечпесе, мекенибиз Мегаком боюнча соттон утулары анык. Ошондо 300 миллион долларды жулдуруп ийебизби? Буга ким жооп берет? Журналист Сакен Бөрүбаеванын ачуу чындыгы Азия News кестинен алынды. Азимбек агай, президент убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен болгон жолугушуусунда Алмазбек Атамбаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу боюнча маселе көтөрүпсүз. Ал демилгеңиз колдоого алындыбы? Кыргыздарда эч качан өз башкаруучуларын соттошкон, камакка алышкан эмес. Биздин заманбап тарыхта начар окуя башталды. Ошон үчүн президент менен болгон жолугушууда Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу сунуш киргизип, экс-президентти үй камагына кое берип, аны кайтарууга алынган. Аларча МАМ резиденциясынын аймагына жайгаштырууну сунуш кылдым. Кантсе да ал биздин мурунку президентибиз да деген ойдо. Бирок бул сунуш убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрү колдошкон жок. Президент Жээнбеков болсо, мен аны каматайын деген оюм болгон эмес. Тергөөчүлөрдү үйүнө киргизбей койсо да чыдап отурдук. Өзү кан төгөм, согушам, айдап чыгам деп отуруп алды. Акыры ошону кылды деп жооп берди. Сиз президентке жолугуп чыккандан кийин эле үй бүлөңүзгө оомат келип, уулуңуз эриниз Кыргызстандын Стамбулдагы кен консулдукка жумушка киргени боюнча өзүңүздүн Малайзияга элчи болуп кеткени жатканыңыз тууралуу маалымат тарады го. Биздин үй бүлөгө оомат келип, балам укмуштуудай деле кызматка деле орношкон жок. Бакиевдин убагында мамлекеттен чыгып кеткенге аргасыз болгондон бери Түркияда жашап жаткан. Ал барчу Кыргызстандын Стамбулдагы кен консулдугунда кызмат сөз кылууга арзый турган деле кызматтардан эмес. Бирок ал ошол ишке да кире албай жүрөт. Мага болсо президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан ар кандай кызматтар сунушталган. Буга чейин эле өлкө башчы Түркияга, Азербайжанга элчи болуп барууну сунуш кылган. Макул болгон эмесмин. Малайзияга элчи бол деген сунуш да болду. Бирок мен элчилик кызматка баруу боюнча чечим кабыл ала элекмин. Президент мага: сиз канча жылдан бери жумушсуз жүрөсүз, бардык президенттерге мокочу болуп көрүнүп келе жатасыз. Мен сизди түшүнөм, экөөбүз чогуу депутат болгонбуз деди. Бирок биз 2 жолу курултай өткөрдүк. Мамлекеттин, улуттун алдында көп иштер бар. Мен туруктуу элдик кеңештин мүчөсүмүн. Мен курултайда коюлган маселелерди аягына чыгармайынча эч жака бара албайм деп айттым. Президент менен ушул жумада жолугушам, 2 маселенин алкагында сүйлөшөм, жолугушуунун жыйынтыгы менен Малайзияга элчи болуп барар барбасымды чечем. Курултайдын башында турганыңыз үчүн Кыргызстандан алысыраак болсун деп сизге элчилик кызматты сунуштап жатышкан жокпу? Ооба, президенттин айрым кеңешчилери муну бир жака жиберели, бул тынч жатпайт деши мүмкүн. Президент мага элчилик кызмат сунуш кылганда, мен эгерде мага ошончолук эле жумуш бергиңиз келип жатса, өзүмдүн кесибиме жараша Кыргызстандын эле ичинен бербейсизби дедим. Ал: мен сунуш кылган кызматка сиз барбайсыз деди. Мен ал эмне кызмат экенин сураган жокмун. Чынайым Кутманалиева, Булак Фабула. Бишкек шаардык милициясы Ленин райондогу ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери менен бирге маршрутка айдоочусуна кол көтөрдү деген шек менен 24 жаштагы кишини кармап бөлүмгө алып келишти. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Эскерте кетсек, социалдык тармактарга маршрутканын эшигин ачып, орто курактагы айдоочуну ай буйга келбей бет талаштыра чаап, жулкулдатып жаткан жигиттин видеосу тараган. Аны жолдон өтүп бараткан киши тартып алган. Видеодон: ай сен эмне кылып жатасың деп кыйкырып жаткан аялдын үнүн угууга болот. Ошондой эле эркек кишинин дагы өзүңдөн улуу киши экен, эй жигит деп жатканы тартылып калган. Тараган видеону шаардык милиция текшерип, айдоочуга кол көтөргөн адамды издеп жатканын белгилеген. Милицияга 10 октябрь күнү саат 18:35-те Toyota үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу маршруттук такси айдап бара жаткан адамга кол көтөрүп, из жашырып кеткени кабарланган. Ошол эле күнү СТ аттуу жарандан Mercedes-Benz Sprinter унаасын айдап баратып экинчи тилкеге өткөнүн, ошол маалда Toyota машинасынын айдоочусу андан ашып өтүп токтоп, түшүп кол көтөргөнүн айтып арыз жазган деп айтылат маалыматта. Аталган факты Кылмыш жаза кодексинин 65-беренесинин токмок алуунун негизинде кылмыш жана жоруктар реестерине каттоого алынып, сотко чейинки иштер башталган. Иликтөөнүн материалдары боюнча тиштүү экспертизалар дайындалган. Издөө иш чарасынын натыйжасында аталган кылмышка шектүү катары 24 жаштагы КН аттуу жаран кармалып, Ленин райондогу ички иштер башкармалыгына алынып келинген. Андан соң суракка келүүгө милдеттендирилип кое берилгени айтылды. Кыргыздын атактуу инсаны Чыңгыз Айтматовдун кызы Ширин Айтматова 2010-жылы Атамекен фракциясынан депутат болуп келип, кыргыз калкына таанылган. Жогорку кеңешке депутат болуп келгени кандайдыр бир маанилүү маселе көтөрүп чыгып, жыргатып жибербеген. Акыркы күндөрү кимдин буйругу менен экени белгисиз Райым Матраимовго жөнү жок асылып, ыксыз кароолоо жолуна түштү. Райым Матраимовго жөнү жок асылып, ыксыз кароолоо жолуна түштү. Алсак, анын буга чейинки Матраимовду кароолоосуна эл ишенгенсип жатса, жакында эле Ширин Айтматованын социалдык тармактагы баракчасы аркылуу аялдык аруу затына түкүргөн жорук барган. Ал трафарет менен
Айым Атраимовдун сүрөтүн тартып, дизайн стен туалетов в кофейне, уже совсем скоро ремонт закончим деп жазып, күлгөн смайликти жабыштырып койгон. Бул кылыгы менен Ширин Айым кандай кадамга барды, кандайча деген суроо жаралат. Ширин Айтматова аттуу баштуу айымдын кызы болсо, каада салт бул жакта турсун, атамдын кадыр баркына шек келтирип койбоймунбу деп ойлоду экен. Же Матраимов болгон сүйүүсү ушунчалык күчпү? Албетте Ширин Айтматованын акыркы Матраимовго жасаган кадамы социалдык тармакта катуу талкуу жаратты. Антсе дагы Ширин Айтматова бул жорук менен элди жийиркентип алды. Баса ал буга чейин Канат Исаевга да сүйкөнүп келген эле. Кыргызстанда психотроптук зат менен кармалып, тергөөдөн качып жүргөн жаран Москва шаарынан кармалды. Бул тууралуу Кыргызстандын Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, 27 жаштагы кыргызстандыкка мамлекет аралык издөө 2018-жылы жарыяланган. 2016-жылы Банги деген рейд учурунда анда жашыл түстөгү майдаланган зат табылган. Экспертиза бул зат психотроптук экенин жана НВА СНМ деп аталарын аныктаган. Алгач Бишкектин Свердлов райондук сотунун чечими менен аныкталган 300 000 сомдук айып пул төлөө жазасы кийин 5 жылга эркинен ажыратуу деген чарага алмаштырылып, издөө жарыяланган. Эл аралык уюмдардын билдирүүсүндө Борбор Азиядагы Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстан аркылуу Афганистандан жыл сайын тонналаган баңгизат Орусия менен Европа өлкөлөрүнө жеткирилет. Бирок анын так саны тууралуу маалымат жок. Баңгизат Кыргызстан аркылуу негизинен түндүк транзит деп аталган жашыруун жол аркылуу тапшырылып турат. Акыркы чуулгандуу окуядан кийин Кыргызстандын укук коргоо органдары транзитке каршы күрөштө чабал болуп жатат деген сынга кабылды. 14 октябрдан 18 октябрга чейин Бишкек Нарын Тору-Карт унаа жолунун Боом капчыгайында таштарды атайлап кулатуу иштери жүргүзүлөт. Таштарды кулатуу иштери күндүзү күн ачык мезгилде жүргүзүлөрүн Кыргыз темир жол ишканасынан кабарлады. Таш кулатуу иши саат 9:00дон 15:00га чейин унаа жолдо болуп, анда маал менен жол жабылып турат. Ал эми жолдо 30-40 унаа чогулуп калса, таштарды кулатуу иштери токтотулуп, унаалар өткөрүлөт. Айдоочуларга жана жүргүнчүлөргө келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн алдын ала кечирим сурайбыз, дейт басма сөз кызматынан.